Кыргызстандагы жүрөк кан тамырлар менен жабыркаган мекендештерибизге Сауд Аравиясынын дарыгерлери биздин дарыгерлер менен биргеликте бекер операцияларды жасашууда. Азыркы тапта 3-чү оорулуунун жүрөгүнө бекер стенд коюлду. Анын баасы $3000 тегерегинде. Дарыгерлердин айтымдарында бир күндө 15 операция жасалат. Биз кыргызстандык бейтаптарга кайтарымсыз негизде жардам берүү үчүн Сауд Арабиясынан келдик. 5 адамдан турган топпуз. Жарымы бул жерде, экөөсү Жалал-Абад шаарында. Акысыз операцияга кезекке тургандардын саны өтө эле арбын. Акча каражатынын жетишпестигинен көпчүлүк бейтаптар мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жибербей пайдаланып калалы дешет. Нокен районунан келген 57 жаштагы Абдысатар Исмаилов да жүрөгүнүн жабылып калган кан тамырларын аштыртып, жаңы эле операциядан чыкты. Сөттү бердеги балдар жакшы балдар жардам беришти. Şu бардык дарыгерлерге чоң рахмат. Баардык ишине ийгилик каалаймын. Жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу институтунда дүйнөдө жасалуучу операциялардын 80% жасалат. Мурда бир жылда жүрөк оорусунан жабыркаган 250 адамга операция жасалса, учурда алардын саны 700гө жетип жүрөт. Алардын арасында ымыркайлар да көп. Татаал операцияларды жаш дарыгерлер да жасашат. Алардын деңгээлин жогорулатуу үчүн ар кайсы өлкөдөн тажрыйбалуу адистерди чакыртып үйрөтүп турушат. Менин максатым бул аритмологияны өнүктүрүү. Ушул жүрөк ритмин согуу боюнча ооруларды карайм, андан сырткары бөбөктөргө операция кылам. Андан сырткары ушул биздин онкология борбору менен бирликте биз химиоэмболизация печени дагы аткарабыз. Кыргызстан боюнча жылына жүрөк ооруларынан 20 000 киши көз жумат. Оорулардын жашарып жатышына ар кандай түрдүү шарттар себеп. Жеген тамагыбыздан баштап, ошонун баары факторлор влиять этет да. Жаш балдарына чылым, арак, нерв, постоянно күнүгө оокат кылыш керек, оокат начар. Бул жердеги ак халатчандар акыркы жаңы чакмалар менен иштөөгө аракет кылышкандыктары менен шарттары заманбап талаптарга жооп бербейт. Эски имаратты жаңылоо үчүн $10 миллион керек болот. Бул оорукана мындан 38 жыл мурда тагыраак айтканда 1981-жылы пайдаланууга берилген. Ошондон бери жеңил ремонттор болгону менен эч кандай жаңыртылган эмес. Мында өзүңүздөр көрүп тургандай электр чубалгалары, шыптар, эшиктердин бардыгы эскирип тургандыгын көрүп турасыздар. Жүрөк кан тамыр оорулары эң орчундуу илдеттерден. Дарттан каза болгондордун 50дөн ашык пайызы дал ушул жүрөк кан тамыр ооруларынан жапа чеккендер. $1,5 миллион акча каражаты бөлүнүп берилген. Бөлүнүп берилип, ошол азыр проекти ошол эмеси ишке ачкан. Анан ошол азыркы күндө ошо тендердик процесстер болуп атат да. Дарыгерлердин айтымында оорудан оолак болуу үчүн жылына бир жолу дарыгерге көрүнүп, кан басымын өлчөтүп туруу керек. Кан басымдын нормасы 140-90 мм төмөн болушу кажет. Инфаркт, инсульт жана гипертония оорусуна адатта чылым чеккендер, спирт ичимдиктерин ичкендер көп чалдыгат. Анткени алар кан басымды жогорулатып, жүрөк кан тамыр оорусун шарттайт. Кан алмашууну жакшыртып, кан тамырлардын серпилгичтигин жоготпой, ийкемди кылуу үчүн жөө басып, колдон келсе күндө тынбай чуркап туруу маанилүү. Кыял Шаршеева, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24.